Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Урматтуу биздин каналыбыздын көрөрмандары. Сиздер менен биз жаңы көрсөтүүнү баштайбыз. Ал көрсөтүүбүз келгиле ыймандашалы аттуу. Бул көрсөтүүбүздө биз Аллахка болгон ишенимибизди кубаттай турган, ишенимибизди арттыра турган нерселер тууралуу сөз кылабыз. Аллахка болгон, пайгамбарыбызга болгон, динимизге болгон ишенимибизди кубаттап, сүйүүбүздү арттыра турган нерселер тууралуу сөз кылабыз. Жана сиздер менен биргеликте иман маегин куруп, мына ушул жерде сиздер менен маектешебиз. Анда эмесе биринчи эле айта турган нерсебиз бул Аллах Таала бар зат. Анын барлыгына далил ал бардык нерсени жоктон бар кылып жаратуусу. Эч нерсе жок эле Аллах Таала мына ошол нерселерди бар кылып жаратты. Эми карап көрө турган болсок ой жүгүртүп, адам баласы өзүн өзү жараткан эмес, жарата да албайт. Керек болсо өзүн бир тал чачын дагы адам баласы жарата албайт. Адам баласы өзүнө перзент да жарата алган эмес, жарата да албайт. Перзентине бир тал чач да жаратып бере албайт. Ага бир мүчө дагы жаратып бере албайт. Эгер баласы ооруп калса же бир башка болсо, же айталы көзү көрбөй калса, Кудай сактасын, баласына көз да жаратып бере албайт. Мына ошолардын баарын жаратуучусу Аллах Таала. Адам баласы жашап турган жерин дагы жарата алган эмес, жарата да албайт. Адам баласы үстүндө турган асманды дагы жарата албайт. Адам баласы асман менен жердин ортосундагы толгон токой нерселер бар. Мына ошолордун бирин да жараткан эмес, жарата албайт. Мына ушулардын баарын жалгыз жаратуучусу бар, ал Аллах субханаху ва таала. Бул акыйкатты Аллах субханаху ва таала Кур'анда мынтип баяндайт. Ам хулику мин гайри шайин ам хумул халикун. Алар эч нерседен эч нерсе жок эле өздөрүнөн өздөрү жаралып калыптырбы? Же алар жаратуучуларбы? Деген бир Аллахка ишенбеген, анын барлыгына бирлигине ыйман келтирбегендерге мына ушундай кайрылат Аллах субханаху ва таала. Суроо кандай болуп атат? Алар эч нерседен эч нерсе жок эле өздөрүнөн өздөрү жаралып калышыптырбы? Караңыздар, бул суроого ой жүгүрткөн адам ыйман келтириштен башка аргасы жок. Суроо жөнөкөй, жөп жөнөкөй. Сен эч нерседен эч нерсе жок, өзүңөн өзүң жаралдыңбы? Жок. Албетте сенин жаратуучуң бар, ал Аллах субханаху ва таала. Эми Аллах Таала башка аятта айтат. Ам халакус самавати вал арда бал ла юқинун. Алар асмандар менен жерди жаратышыптырбы? Жок, алар анык ишенишпейт дейт. Караңыздар, Аллах Таала дагы бир суроо менен кайрылып атат. Анын барлыгына, бирлигине ишенбегендерге, капырларга мына ушинтип кайрылып атат. Алар асмандарды жана жерлерди жаратышыптырбы? Караңыздар. Асмандарды карай турган болсок, өтө таң калыштуу бир Аллах Тааланын жараткан нерсеси. Анын чоңдугун, кеңдигин, мейкиндигин эч ким эсептеп чыга алган эмес. Анын аягына эч ким жете алган эмес. Анын кеңдигин бир гана Аллах Таала билет. Караңыздар, биз жашап жаткан мына бул күн системасында эле, күн системасы болгон биздин саманчын жолу галактикабызда асманда 2 миллиардка жакын болжолдуу жылдыздар бар деп айтышат астроном окумуштуулар. Булардын жаратуучусу ким? Албетте Аллах. Эми караңыздар, биздин галактика бул анын ичинде толгон токой жылдыздар бар экен. Бирок окумуштуулар ушуга окшогон, биздин галактикага окшогон дагы бир 25 галактиканы изилдешкен. А бирок алардын так саны болжол менен 200 миллионго чейин барат деп айтышат. Караңыздар, мына ушундай кең асмандын жаратуучусу ким? Мына мындай асмандардагы анын ичиндеги нерселердин жаратуучусу ким? Албетте ал Аллах субханаху ва таала. Асманга жакшылап ой жүгүртүп, андагы нерселерге ой жүгүртүп караган адам Аллах Тааланы табат. Аллах Тааланын канчалык улуу экендигин көргүңүз келсе, аны жараткан нерселерин караңыз. Аллах Тааланы ошол жерден табасыз. Эми караңыз. Аллага ишенбеген окумуштуумун деп атап, бирок ошонун артынан Аллага ишенбегендер бар. Мисалы үчүн атеист окумуштуулар өткөн.
Кудай Таалага ишенишпейт эле. Бирок илимдин артынан сая түшүп, изилдешип, астрономия илимин изилдешип, айларды, жылдыздарды, галактикаларды изилдешип, бирок Аллахка ишенбеген бир окумуштуулар болгон. Таң калыштым, неге ишенишпейт? Алар суроо берсең, эмнеге ишенбейсиң десе, алар жооп берет. Биз Аллахты көрбөгөнүбүз үчүн ишенбейбиз дейт. Алардын өзүнө суроо эми. Алар өздөрү айтат. Галактикаларда черная дыра. Мындай айтканда, кара көңдөй деген нерсе бар. Ал нерсе жалпы салыштырмалуулук теориясы тарабынан орун алары алдын ала айтылган космос объектиси. Мындайча айтканда, салыштырмалуу теориясы менен асманда мына ошондой бир объект бар. Ал өзүнө бүт нерсени тартып алат, жутат деген бир ойду айтышат. Эми ошолорго өздөрүнө кайрылып суроо берели. Макул, силер ошону көрдүңөрбү? Десек, жок, биз көрбөдүк дейт. Анда кантип ага ишенесиңер десек, мына ошол жерде аларда үн катпай калышат. Анткени черная дыра, кара көңдөйдү алар салыштырмалуулук теориясы менен изилдеп табышкан. Аны эч ким көзү менен көргөн эмес. Балким аны изилдеп, мына ошентип табышып айтышат, анан аны бар деп ишенишет. А бирок мына ушундай асмандарды, жерди, махлуктарды ушундай түр-түрү менен жаратып койгон Аллахты көрө алышпайт. Аны тааный алышпайт, аны биле алышпайт. Мына ошондуктан бул иман маектерибизде, келгиле имандашалы көрсөтүүбүздө сиздер менен иманыбызды кубаттай турган, Аллага болгон ишенимибизди арттыра турган нерселер тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе кийинки биздин көрсөтүүбүзгө чейин сак саламатта калыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.